Сизге депутат болуп Ош шаарына кызмат кылам деген ой эмнеден келди? Милдет партиясына келгенин себеби бул жаңы жүздөр, жалаң жаштардан турган партия болгон үчүн келдим. Аралыктан шайлоо сизге өзүңүзгө жеке жардам бердиби? Мен өзүм бир тууган инем ошондой болду. Аралыкта туруп шайлады, ал Бишкекте болуп калып. Менимче бул нерсени надо упростить. Ишенбейт үчүн келбейт, эмне үчүн ишенбейт? Келген депутаттар 5 жылдын 4 жылдын ичинде эч нерсе жасабаган үчүн ишенишпейт, туурабы? Чыккысы келген депутатка дагы пут тосуп, анан кийин сөзүн укпай. Жаш депутаттар келгенде көбүнчө эле мурунку тажрыйбасы бар депутаттар басым жасайт экен да. Бирок жаш болуу бул алсыздык эмес. Жаштар бир нерсени өзгөртө алабы, колунан келеби? Тумар деген. Ушу шаарда эле чоңойгон жаш ишкер. Европанын бир кичине бир эмесин камтыган нерсени биздин ошубузга алып келген да. Депутат болом деген жаштарга кандай сунушуңуз бар эле? Жаш кезинен коомдук иштерге аралашып, бир көйгөйдү чечүүнү үйрөнүү. Бугаты бул ошол турак жайларды коргогон айым депчи. Кандай ойлойсуз 5 жылдан кийин? Гүлнура бул депутат айым тире Саламатсыздарбы, урматтуу Интербилимдин көрүүчүлөрү. Интербилим уюму серия подкасттарды тартып баштады. Ал подкасттар жаштардын шайлоого болгон катышуу жөнүндө болот. Интербилим уюму көбүнчө эле жаштардын саясатка болгон демилгесин колдоп келет. Ошону менен бирге жергиликтүү кызматтарды жакшыртуу үстүндө иштейбиз. Бүгүнкү подкасттын темасы жергиликтүү кеңештеги жаштар, жаңы көз караштар. Шайлоолор өттү. Жергиликтүү кеңештердин шайлоолорунан кийин жаштар депутат болуп келишти. Бүгүн биздин коногубуз Сатыбалдиева Гүлнура Ош шаарынын депутаты болуп жаңы шайланып келди. Анда эмесе коногубуз менен таанышабыз. Саламатсызбы, Гүлнура? Өзүңүздү кыскача айтып кетсеңиз, аты жөнүңүз, кайсы жактан болосуз, ээлеген кесибиңиз кандай? Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Менин атым Сатыбалдиева Гүлнура Ганыбаевна. Ош шаарынын Төлөкөн айылында төрөлүп өскөнмүн. Ош шаарында мектепте окуганмын, Салиева мектебин бүткөнмүн. Ата-энем мугалим, агартуучулардын үй бүлөсүндө өсүп чоңойгонмун. Кесибим бухгалтер, бухучет, экономист, аудитор, эки кесибим бар. Ошо эки кесиптин ээси болгонмун. Рахмат. Сизге депутат болуп Ош шаарына кызмат кылам деген ой эмнеден келди? Анан депутат болуп аттанып атканда ушул Милдет партиясы менен келдиңиз да. Ошол партияны кантип тандадыңыз? Ушул жөнүндө кичине айтып берип койсоңуз. Депутат болуу өзү мен эжекелерим айтмакчы, кичинекейимен бар болчу экен. Мектепте эле депутат болом деп ой максатыңа жеткен турбайсыңбы деп айтып калышты. Мугалимдер менен көрүшкөндө. Милдет партиясына келгенин себеби бул жаңы жүздөр, жалаң жаштардан турган партия болгон үчүн келдим. Биздин партияда бир бала болчу. Мурдагы эмеде чакырымда депутат болгон Ош шаардык кеңешине. Калгандары бүт жаңы келген Ош шаарыны өзгөрүүсүнө салым кошобуз деген жаштардан куралган партия болуп саналган үчүн. Мына бизде шайлоолордо жаштардын катышуусу төмөн да. Негизи эле ошол шайлоочулардын санынын 40%, 45-тен даже ашат жаштар түзөт экен. Жаштардын добушу көбүрөөк да.
эгерде жаштар чындап шайлоого барса, анда ошол өзүнүн каалаган талапкерин депутат кыла алганы чоң күч экен да. Бирок тилекке каршы акыркы жылдары жаштардын шайлоого катышуусу 15-20% эле болот экен да. Быйыл ошо жаштарды катышуусун көтөрүш үчүн БШК жаңы метод сунуштады. Бул аралыктан шайлоо. Ошол аралыктан шайлоо сиздин өзүңөрдүн талапкерлериңизге жардам бердиби? Мисалы, сиз Ош шаарында жашап эмгектенесиз да. Бирок сиздин досторуңуз, туугандарыңыз, классташтарыңыз Бишкекте болуп калышы мүмкүн, же башка шаарларда болуп калышы мүмкүн. Ошо нерсе аралыктан шайлоо сизге өзүңүзгө жеке жардам бердиби? Бул аралыкта шайлоого азыраак убакыт калганда жарыяланып чыкты. Биринчиси бул биз ойлогонбуз да, биз туугандарыбыз нар жакта Бишкекте болсо, алардын регистрациясы ошол аймакта болуш керек, Ош шаарында болуш керек болуп атат да. Бишкекте туруп биздин туугандарыбыз бизге шайлайлы, биздин дос жарларыбыз ошол жакта туруп бизге шайлай албайт. Себеби каттоосу Ошто болгон чакта гана алар интернеттен катталып шайлашат экен да. Мен өзүм бир тууган инем ошондой болду. Аралыкта туруп шайлады, ал Бишкекте болуп калып, катталып, анын каттоосу төлөгөндөй болгон үчүн. Менимче бул нерсени надо упростить. Жөнөкөйлөтүш керекпи? Эмне кандай кылып жөнөкөйлөтүш керек? Жөнөкөйлөтүп биздин жаштар көп эсе шайлоого катышып, кызыкчылыгы көбөйүш үчүн алар мындай телефондон колдонуп онлайн түрүндө шайлап ушундай бир эмени ойлоп табыш керек да. Себеби булар шайлоого алыстан туруп шайлаш үчүн алар дагы ошол жакын жериндеги шайлоо участогуна барып катталып, анан шайлаш керек болуп кичине бир эмелер болуп калды да. Өзү мындай быйылкы аралык шайлоолордо сайтка телефондон кирип арыз таштаса боло турган мүмкүнчүлүк болду. Бирок сиз айткандай эле кеч ошол норма кирип калган үчүн көбүнө түшүнүксүз болгон болуш керек, Ооба, көбүнө түшүнүксүз болду. Биз деле окуп башында түшүнө албайаттык. Барыш керек, все равно эмеге барыш керек экен болот. Анан катталат, бирок барып шайлайт. Эмеге эмеге барып, участокко барып шайлаш керек болуп калды. То есть сиздин сунушуңуз боюнча онлайн шайласа дагы, телефондон шайласа дагы боло турган ыкманы киргизиш керек деген айтасыз да, Экинчи жаңылык бул шайлоолордо бул неме бюллетендер. Бюллетендер илгеркидей болуп басылып келген жок да. Ошол жерде канча шайлоочу кирсе, ошончо бюллетень чыкты да. Сен киресиң, атайын саңа бюллетень чыгып да аппараттанчы. Ошол ыкма жардам бердиби силерге? Сизге жеке мындай бюллетендерди сброс кылып коет, же болбосо элдер жок болсо деле өздөрү добуш берип коюп салып койгон, электрондуу урнага салып коет деген немелер подозрение болгон үчүн көп жаштар шайлоого барбай атты эле да. Ой, биз барбасак деле биз үчүн добуш берип коет депчи. Мындай ошондой стереотип менен барбай атышкан. Бирок быйыл андай стереотипти БШК жок кылган аракет кылды да. Канча шайлоочу болсо ошончо эле бюллетень чыгат деп. Кандай ойлойсуз, ошо силерге жардам бердиби? Силердин өзүңөрдүн добушуңарды жоготподуңарбы? Өзүбүздүн добушубузду жоготподук деп ойлойм. Неге дегенде мен 18 жашка толгондон баштап шайлоого катышчумун өзүм. Антип саясатка аралашып билбесем дагы шайлоого барыш керек экен деп барат болчумун. Кызык болчу, негедир барат болчумун. Ошентип сиз айткандай жанагындай бюллетень кагаздар эми даяр болчу. Азыр кечегисинде мен өзүм деле биринчи жолу ошондой шайлоо барып шайладым да, шайлагандай көрүп, ошентип мен барганда кол тамгасын алганда өзүң үчүн бир бюллетень чыгып, анан шайлап таза шайлоо, жакшы шайлоого
келип атабыз деп ойлойм. Жаштар ошондой нерсеге кызыгып барышат деп ойлоймун. Эми жаштар ойлошот да, эми алардын биздин добушубуз эмне чечет деп ойлойт бүт баары элечи. Анан ар бир жарандын, ар бир жаштын, тем более бизде Ош шаарында 30-35% молодежь считается до 35 лет. Шайлоого келип, ошентип кызыгып шайлап, ар бир өзүнүн добушун берип жаштарга беришсе, саясатка жаштар келип, жаштар колдоп, өздөрүнүн ой максаттарын айтып, ошол жаш коюп аткан депутаттарга өздөрүнүн талаптарын айтышса, эми түшүнүп, ошол нерсе бир чоң бир жакшы нерсеге алып келмек да. Бизде сиз айткандай катышуу, шайлоого катышуу аябай эле аз. Элдер кызыкпайт, келбейт, потому что ишенбейт. Ишенбейт үчүн келбейт, эмне үчүн ишенбейт? Азыркы айтып аткандай эле мурда шайлоо ошо бюллетендер. Бир жолу ошол шайлоо маалында катачылыктар болуп калышы мүмкүн. Экинчи жолу келген депутаттар 4 жылдын ичинде эч нерсе жасабаган үчүн ишенишпейт, туурабы? Макулсуз да ошого. Макулсуз да. Эми бүт баары эле депутаттар ошентип жасабайт деп эми айта албайм. Сөздөрүнө турганы аракет кылышат. Эми ал деле менин оюмча бул бир адамдын, жана бизде сөз бар эмеспи, көп түкүрсө көл болот деген сөз бар го. Ошонун артынан бирин колдоо керек деп ойлойм да. Анан кийин айтылган сөздүн аркасынан чыккысы келген депутатка дагы пут тосуп, анан кийин сөзүн укпай. Ким бут тосот, ким сөз укпайт? Ал деген тиги мурунку тажрыйбасы бар депутаттарбы? Жок, мурунку тажрыйбасы бар депутаттарды деле мен монтип эме деп айтпаймын, потому что неге дегенде мурунку тажрыйбасы бар депутаттардан эми биз тажрыйба, жаңы келген депутаттар, жаш депутаттар тажрыйба алат да. Эми алардын кылган каталарын көрүп, ошо каталарды жаш депутаттар келгенде көбүнчө эле мурунку тажрыйбасы бар депутаттар басым жасайт экен да. Басым жасап, мындайча айтканда, эми сен жаңы келдиң, эч нерсени билбейсиң, же болбосо өзү туура эмес маалымат берип, мындай болуш керек, бизде мындай традиция, мындай кылышың керек, сен кыйын болбо, сен жаңы эле келип алып, өзүң законуң менен кирбе деген болот да сөздөрчү. Ошого ылайык сиз азыр жаңы депутатсыз. Мурунку депутаттарга өзүңүздү кантип көрсөтөсүз? Сиздин оюңуз менен эсептешиш үчүн кандай кадамдар жасайт элеңиз? Жаш депутат экенимди, анан тажрыйбасы мол кесиптештин арасында жаңы адам экенимди жакшы билемин. Бирок жаш болуу бул алсыздык эмес. Бул депутаттардын тажрыйбасы мол депутаттардын арасынан жана айткандай эле басымдык көрсөткөнү деле мындай көрсөтпөйт. Тажрыйбасы бар депутаттардан жакшы тажрыйба алуу, анан жаңы заманбап жаш депутаттардын жаңы заманбап өздөрүнүн ой жүгүртүүлөрүн сунуш кылуу бул тажрыйбасы чоң депутаттардын үчүн деле бир жакшы бир эме да. Алардын өздөрүнүн деле дальнейшем тажрыйба алып деп мен катуу айтпайм, алар үчүн деле мындай биз менен иштешүү кызыктуу болот го деп ойлоймун да. Рахмат ушул жоопко. Кызыктуу болушу мүмкүн эгерде силер инновация, анан креативдүү жолдорду көрсөтүп берсеңиздер. Сиз өзүңүз депутаттыкка аттанып атканда мындай деп жазганыңыз бар экен да Facebooktун баракчасындачы. Мен эл аралык уюмдарда иштегем. Эл аралык уюмдарда иштеп, менде чечүү жолдору бар, даяр. Социалдык экономикалык проблемалар чечкени жакшы чечүү жолдору бар. Ошол жөнүндө айтып бересизби? Ошол кайсы эл аралык уюмда иштедиңиз эле, анан кийин кандай болду сунуш?
Мен 18 жашымдан баштап эле иштеймин. Практика жүзүндө практикага барганда Азиатский банк Өнүктүрүү Азия банк Азия өнүктүрүү банкында бухгалтериясында практика болуп жүргөндө таза суу проектинде иштеп жүргөнмүн. Бир жыл практика болгон мен үчүн, үйрөнүү ошо нерселерди. Андан кийин Бириккен Улуттар уюмунда 2010 жылы проект болгон. 2010 жылы Ошто согуш болгондон кийин Бириккен Улуттар уюмунда элдерди бириктирүү максатында проекттер болгон. Ошол жерде эксперт мониторинг боюнча, мобилизация боюнча ошондо иштеп жүргөнмүн. Ошол боюнча 2015 жылга чейин Бириккен Улуттар уюмунда иштеп келгенмин. Азыр бул жакта аркылуу проекттер менен проекттерди жазып иштешип жүргөнбүз. Азыркы учурда мен инвестиция жана сырткы экономикалык байланыштар комитетиндемин. Эми ойлоймун ошол жылдары иштеген колдонгон ыкмаларымы эми депутат болуп жергиликтүү маселелерди чечкенде колдоном деп ишенем. Мага жардам берет ошол ыкмаларым деп ишенем. Рахмат. Facebook баракчаңызда мындай цитата бар экен да. Өткөн жашоону өзгөртсө болбойт, бирок келе жаткан жашоодо жаңы нерселерди тарса болот дегенчи. Эми депутат болуу сиз үчүн жаңы нерсе. Ош шаарынын жашоосунда эмнелерди тарткыңыз келет? Биздин партиянын, фракциянын программасында абилитация борборун киргизүү. Ошто жок экен. Ошто абилитация борбору деген кандай эле чечмелеп бересизби? Абилитация борбору, реабилитация бул жанагы негизи эле дүйнө жүзүндө азыр синдром Дауна менен төрөлүп аткан балдар көбөйүп атат экен. Аутизм менен ооруган балдар. Булар бир реабилитация болуп ооруп сакайып кетпейт. Булар өмүр бою абилитация болуп каралып, ошол жерде каралып жүргөнү муктаж. Андай семьялар бизде өтө көп. Колунда бар үй бүлөлөр, колунда жок үй бүлөлөр бар. Колунда бар үй бүлөлөр айына канча 15-20 миңден баштап 60 миңге чейин расход кылат экен. Ушу балдарын Бишкекке алып барып, башка мамлекеттерге алып барып, балдарын каратып. То есть сиздин келген эмеңиз, программаңыз негизи эле ошол биздин программада 5 эме бар. Багыт бар, 5 багыт бар. Ошонун биринчиси ошо абилитация борборун Ош шаарына ачып, колунда бар үй бүлө, колунда жок үй бүлөсүн карабастан бүт баарына доступный, жеткиликтүү кылып берүү. Абилитация борборун ачуу үчүн азыр бизге ошо инвестициялар керек. Биздин Ош шаар мэриясынан жер бөлүп берүү. Иштешибиз керек ошонун артынан. Проект, программаларды жазып. Сиздер өзүңүздөрдүн программаңыздарда абилитациядан башка жаңы жүздөр, жаңы программалар, Ош шаарында ар бир жашоочу өзүн эркин сезе турган атмосфераны түзөбүз дегенсиңер. Эркин, анан ошол менен бирге Ош шаарынын жашоочуларынын үнү бийликке угулсун жана үнү бийликке жеткиликтүү боло турган коомду түзөбүз деп программаңарда алып чыктыңар да. Жана кыскача роликте да ошо турат да. Бул Милдет партиясынын программасы. Ошону ишке кантип ашырасыздар? Ошо программаны ишке ашырыш үчүн кандай инструменттерди же подходдорду сунуш кыласыңар?
Силерде азыр Милдет партиясынан депутат болуп келген 6 депутат туурабы? Ошо 6 депутаттын арасынан 90-у жаштар экенсиңер да. Бул деген 5 жол, 5 адам жаш муундан келгендер да. Силердин программаңар эми силердин өзүңөрдүн 5 жылдагы иштей турган нерсеңер жеке эле жаштарга багытталганбы же кандай? Биз Милдет партиясынын программасы бир гана жаштарга эмес, бүт Ош шаарынын көйгөйлөрүн камтыган негизи. Биздин калктын арасында мындай стереотип бар да, жаштардын колунан аз эле нерселер келет, анча-мынча нерселерди өзгөртө албайт, ишеним аз деген үчүн шайлоолорго барганда жаш депутаттарга добуш бербейт экен да. Мындай акчасы бар, бизнесмен, анан кийин колунан бир нерсе келген, фирмалары чоң, мындай катта-катта болгон фирмаларды колдойт, кандидаттарды колдой турган стереотип да. Сиз өзүңүз кантип ойлойсуз? Жаштар бир нерсени өзгөртө алабы, колунан келеби? Жаштардын колунан көп нерсе келет деп ойлойм. Жаштардын ар бир жаш жаран өзүнүн добушун, ар бир өзүнүн добушун, менин добушум бирдемени чечет деп билиш керек. Мисалга алсак, биздин Ошто Мэри Гарден деген биздин сонун шаарыбыздын көркүн ачкан жер ачылган. Ал жерде биздин Тумар деген ушу шаарда эле чоңойгон жаш ишкер. Ошол баланын мындай Европанын бир кичине бир эмесин камтыган нерсени биздин Ошубузга алып келген да. Жашыл көк чөптүн үстүндө азыр мурдагыдай жаштар чогулуп алып жанагындай килтейген тойлордун өткөрбөстөн ысырапчылыкты азыраак кылып ошол жерде тойлорун өткөрүп, жакшы туулган күн, маарекелерди өткөрүп ошол жерде ошентип эме кылып атышат да, өнүгүп өсүп атышат да. Ошону көрүп биринин артынан бири ошол жака барып, ошол Тумар деген балабыздын идеясы бир бүт баарына жагат, бүт баары колдойт, бүт баары ошол жака баргысы келет. Андан кийинки экинчи Султан деген тоже 23 жаштагы балабыз баары эле билет, бизде Ош шаарыбызда бир токтогул паркыбыз бар. Баарыбыз барып эс алабыз, жайында, кышында. Ошол жерде бир сонун кире беришинде бир сонун жомоктой бир магазин десең, магазинде мороженое, балмуздак, бүт баары бар. Балдардын, элдердин бүт каалагандары бүт баары ошол жака чогулуп шаарыбыздын көркүн ачат ошондой жерлер. Ошону бир жаш балдар эле, молодежь ошону ойлоп табып, ошону ишке ашырып атышат. Ошентип, конечно, ар бир жарандын, ар бир жаштын өзүнүн добушу. То есть мындайча айтканда, жаштар азыр жаңы креативдүү идеяларды Ош шаарына урбанистикада киргизип атат деп айтсак болот экен, а? Демек, Ош шаарда ошол жаштарды колдоого ала турган демилгеңер барбы? Ушул балдардын идеяларына окшогон жакшы идеялар болсо, биз жайылтканы жардам беребиз. Рахмат. Демек, Милдет партиясы жаштарды жаңы идеясы менен күтөт экен. Милдет партияга бара берсеңиздер болот. Биз ушуну менен биздин программабыз, подкастыбыздын убактысы аяктады. Сиздин өзүңүздө жаштарга болгон сунуштар барбы? Саясатка жаштар барыш керекпи? Эгерде саясатка аттанам деген жаштарга, депутат болом деген жаштарга, же болсо жөн эле айыл өкмөт болом, же мэр болом деген жаштарга кандай сунушуңуз бар эле? Жаштар сөзсүз саясатка барыш керек деп ойлойм. Менин жеке оюм, жаштардын өзүнүн креативдүү ою менен, инновациялык идеялары менен сөзсүз биздин Ош шаарыбызга, Ош шаарыбызды өнүктүрүү үчүн жаштардын жаңы идеялары керек деп ойлойм. Биринчиси бул бир билимдин ээси болуп ошону аркалоо. Экинчиси бул жаш кезинен коомдук иштерге аралашып, жардамдашып, ошол нерсени
бир көйгөйдү чечүүнү үйрөнүү. Үчүнчүсү саясатчылар менен аралашып, ошолордон тажрыйба алып, үйрөнүп. Ош шаарында жашоочулар мени көбүнчө эле ошол турак жай менен же болбосо ошол турак жай укугу менен байланыштырышат да. Гүлгакы бул ошол турак жайларды коргогон айым депчи. Кандай ойлойсуз 5 жылдан кийин? Гүлнура бул депутат айым тире кандай ассоциация калтыргыңыз келет өзүңүз жөнүндө? 4-5 жылдын ичинде мен элдин элесинде элдин көйгөйүн сессияларда көтөргөн айым катары элестеринде калгым келет. Ошол нерселерди Facebook баракчамда көрсөтүп, ошол нерселерге күрөшүп жүргөнгө аракет кыламын. Ошол нерсени ошондой элесинде калганды элдердин арасында каалайм да. Рахмат, тилектериңиз, ойлоруңуз жакшы экен. 5 жылдын ичинде тилектериңиз, ойлоруңуз аткарылат деп ойлойм. Анда эмесе сизге ошол биздин жаштардын шайлоого болгон салымы подкастына келгениңизге рахмат. Саламатта болуңуз. Рахмат.